Саламатсыздарбы менин угармандарым. Мен сиздерди абдан жакшы түшүнүп атам. Көбүңөр Кыргызстанда эмес, ушул дүйнөнүн булуң бурчунан угуп атасыздар да. Россиянын ар кандай жергелеринен, шаарларынан, Америкадан, Турциядан, Италиядан, Дубайдан жана башка ушул биздин планетанын булуң бурчунан YouTube'ду күйгүзүп алып, бир акыл насаат алайын деп угуп атасыздар. Көбүңүздөрдүн жашооңуздар оңой эмес да. Неге дегенде, качан проблема бүтөт, жатаарда качан ушу проблемалар бүтсө сонун жашайт элем деген ойлор баардыгыңыздарга эле келет. Бирисин чечип бүтүп атканда эле экинчиси жаралат да. Ошентип эле проблемалар бүтпөйт. Эмнеге проблемалар бүтпөйт? Анткени бул жашоо дайыма өзгөрүп турат. Өзгөрүү секунд сайын болуп турат да. Сиз өзгөрбөй койсун десеңиз деле, ал сиздин күчүңүздөн келбейт. Неге дегенде, биздин адамзаты цивилизация дайым гана өзгөрүүнүн алдында жүрөт. Ушул сонун туруктуу мен мына жашоонун сыйкырдуу бир купуя сырын таптым десеңиз деле, ал уже актуалдуулугун жоготот, кайра башкача ыкма менен иштеш керек болот. Ойлонуш керек болот, кыймыл аракет жасаш керек болот. Ошондуктан мен сиздерге эмне деп айтат элем? Адам өлмөйүнчө, бул дүйнө вообще эле тып-тыйпыл болуп жок болмоюнча өзгөрүүлөр дайыма болот. Боло берет, аны сиз эч токтото албайсыздар. Ошол өзгөрүү болгондуктан сиздин мурунку ой жүгүртүүңүз, кыймыл аракетиңиз, билим тажрыйбаңыз жетишсиз болуп аткан үчүн проблема жаралат да. Проблема деген эмне? Сиздин азыркы билимиңиз, тажрыйбаңыз жетпей, жетишсиз болуп калганда, анан проблема деп ойлоносуз да. Эгерде сизде ошол ресурстар болсо, ой жүгүртүүңүз чоң болсо, ошончолук анда сиз проблеманы чече алмаксыз да. Ошондуктан ар бир мындай проблеманы чечкен сайын сиздин таасир берүүңүз, ой жүгүртүүңүз, көз карашыңыз кадимкидей кеңейет. Мурун сизге чоң проблема болуп аткан көрүнүштөр проблема эмес эле, жөн эле мындай кылып кое турган эле бир маселе катары көрүнүп калат да. Өзүңүздөр деле ойлосоңуз, сиз 1-класстан футбол ойногондо аябай тим эле кыйын болчу. Азыр сиз 11-класссыз, сизге каршы бир 1-класстагы балдарды коюп койсо, бул сизге эч кандай проблема көрүнбөйт. Сиз эки алдап барып туруп эле гол киргизесиз да. Ошентип, демек адамдын деңгээли өскөн сайын, билим тажрыйбасы күчөгөн сайын өзүнө жараша чоң проблемалар келе баштайт да. Демек, сиз эч качан мындан качып кутула албайсыз. Сиздин максатыңыз ошол проблемалардан качпай, билим деңгээлиңизди жогорулатып, тажрыйбаңызды күчөтүп, чечип, ошол проблемаларды чечкен сайын сиз күчтүү боло бересиз. Таасир бере турчу айланаңыз кеңейе баштайт. Мурун сизге оор көрүнүп аткан кыймыл аракеттер, проблемалар эч кандай оор көрүнбөй эле, мындай ойноп эле чечип каласыз да. Ошон үчүн мен сиздерге эмне деп айтат элем? Эгерде сиздерде проблема болуп атса, демек сиз тирүү адамсыз да. Эч качан качпаңыз, коркпоңуз. Бир гана сиздин максатыңыз азыркы билим деңгээлиңизди жогорулатышыңыз керек да. Жана Эйнштейн айтканда, сен кандай проблемага кирип кеттиң, мурунку эле билим деңгээлиң менен ошол проблеманы чече албайсың дейт да. Демек, билим деңгээлиңди бир аз жогорулатсаң, ошондо анан проблеманы чече алат экенсиң. Ошон үчүн мен сиздерге эмне деп айтам? Эгерде узак мөөнөттө чоң ийгилик жаратам десеңиз, анда күн сайын акыл эсиңизди өстүрүшүңүз керек. Сиз өзүңүздүн денеңизди багыш үчүн 4 маал тамак ичип атасыз да. Мээңизде эч кандай кам көрбөйсүз. Болбогон бир негативный новостилерди көрөсүз, мушташ-сушташларды көрөсүңөр, ушак-пушактарды көрөсүңөр, ошол мусор менен сиз билим тажрыйбаңызды, то есть мээңизди сугарып атасыз да, кереги жок негативный маалымат менен. Эгерде сиз күн сайын жок дегенде 1 саат билим деңгээлиңизди жогорулатууга жумшасаңыз, мисалы үчүн пайдалуу ушуга окшогон видео сабактар бар, аудио китептер бар, аны наушникти салып эле тигил жолдо кетип баратканда деле уксаң болот. Ошентип отуруп, бир аз мындай бир кадамдан, бир идеядан, бир кичинекей бир акыл насаатты мээңизге илип алсаңыз деле, 1 жылдын ичинде аябай чоң өзгөрүү берет да.
Сиздерге мындай эффективдүүлүгүңүздү жогорулатыш үчүн бизде уникальный 10 видео сабактан турган жакшы курс бар да. Ал курстун аталышы ийгилик формуласы деп аталат да. Ошонун ичинде мен кантип адам өзүнүн күчтүү тараптарын аныкташ керек, кантип туура максат коюш керек, кантип убактын пландап ошол максатка жетсе болот, кантип азыркы айлыктан эч кандай ажырабай туруп эле параллельно бир акча булак түзө турган жумушту баштаса болот, кантип өзүнүн билим деңгээлин жогорулатып узак мөөнөттө ийгиликке жете алат, кантип доходун 2-3 эсе өстүрсө болот. Ошонун баарын 15 жылдык изилдөө билим тажрыйбамды компакт түрдө систематизация кылып туруп, анан 10 күндүк видео сабак жаздым. Эгерде ушул 10 видео сабакты окуйм десеңиздер, анда ушул видеонун аягына комментарийге өзүңүздүн WhatsApp номериңизди жазсаңыз болот. Эгерде жок, мен өзүмдүкүн жазбайм, сиздердики бар беле десеңиздер, мына ушул видеого WhatsApp номерлерди жазып койдук. Кайрылсаңыздар, менеджерлер бүт суроолоруңуздарга жооп берет. Бул 10 күндүк видео сабактан 1000ден ашык адамдар катышып, эң аз дегенде эле доходторун 2 эсе өстүрө алды. Туура мындай узак түбөлүк чоң ийгиликтерге жеткире турчу багытын тапты. Ошол багыт менен иш алып барып башташты да. Эгерде отзывдар барбы, мен окуйт элем десеңиздер, менин инстаграмыма кирсеңиздер, Чыңгыз Исмаилов деп инстаграмга жазсаңар дароо чыгат. Синий галочкасы бар. Ошол жака кирсеңиздер, тегерекчелер бар. Тегерекчелерде отзывы 1, отзывы 2, отзывы 3, отзывы 4 дегенге чейин барганда, ар бир отзывы дегенин ичинде 100гө жакын отзывдар бар. Ошону шашпай бардыгын кааласаңыз окуп чыксаңыз болот. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөрүм, өзгөрүү маалы келди. Эгерде сиз чоң ийгилик жаратам деп мурунку эле билим деңгээлиңиз менен, мурунку эле билим тажрыйбаңыз менен аракет кыла берсеңиз, анда жаңы ийгилик жарата албайсыз. Мурунку эле жыйынтыкка окшош эле бир нерсе жарала берет. Эгерде жок, мен жаңы ийгилик жаратам десеңиздер, анда ушу жаңы билимди алып, колдонуп, жаңы ыкма менен кыймыл аракет жасап көрүңүздөр. Анда эмесе сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду. Эгерде ушул видео сиздерге пайдалуу болсо, сөзсүз лайк басып, комментарий жазып, анан башка жакын адамдарыңызга бөлүшүп коюңуздар. Кийинки сабакка чейин, жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.